жашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Экинчи класстын мекен таануу сабагын даярдаган мугалим Ниязбекова Эльмира Артеловна. Сабактын темасы Кыргызстан биздин мекенибиз. Бүгүнкү сабакта Кыргызстан, кыргыз эли мекенибиз жөнүндө түшүнүп аласыңар. Ой жүгүртүүңөр, кызыгууңар, кабыл алууңар өсөт. Мекенди, элди сүйүүгө тарбияланасыңар. Кыргыз Республикасы демократиялык жолдогу эгемендүү мамлекет. Ал Борбордук Азияда жайгашкан. Аянты 199.000 километр квадрат. Өлкөнүн курамында 7 область, 40 район, 31 шаар бар. Борбору Бишкек шаары. Кыргызстан абдан кооз өлкө. Асман менжиген бийик тоолорубуз, терең көлдөрүбүз, таза аба, мөңгү сууларыбыз көп. Кыргыз эли көп кылымдык тарыхы, кайталангыс маданияты, каада салты бар, улуттук тилин аздектеген эл. Түндүк аймагында кар кетелек болсо, түштүгүндө тоо этегинде алма өрүк гүлдөйт. Кыргыз бермети ысык көл менен сыймыктанабыз. Жерибиз ген байлыктарга бай, гениалдуу жана таланттуу адамдар мекенибиздин жана элибиздин атагын чыгарган. Улуу акын жана жазуучулардын, таланттуу сүрөтчүлөрдүн, манасчылардын мекени. Кыргызстан көп улуттуу калкы бар мамлекет. Азыркы учурда бирдиктүү үй бүлөдөй 6 миллион адам жашайт. 100дөн ашуун улуттар бар. Кыргызстандын эли бирдиктүү эл. Тынчтык жана ынтымак ар бир адам үчүн башкы орунда турат. Өзүбүздүн толуп өскөн жерди таанып билүүдө мекен таануу китеби жардамга келет. Кыргыз жеринин жаратылышын, анын кооздугун барктай билели. Кыргызстанды коргоп, сактоодо силердин да жардамыңар керек. Каяка барбайлы биз көргөн гүлдөр, тоолор, бак-дарактар, жан-жаныбарлар, суулар эч бири жалгыз эмес. Жер үстүндө чогуу болгонун байкайсың. Демек адамдар да жалгыз жашай албайт. Айылдар да, шаарларда чогуу жашайбыз. Жалгыз дарак токой болбойт, жалгыз адам эл болбойт деп элибиз бекеринен айтпаса керек. Мекенибиз Кыргызстанды коргоп, эли жерибизди сүйөлү. Силердин мекен үчүн кошкон салымыңар, жакшы окуп, жакшы жүрүшүңөр, элиңерге кошкон үлүшүңөр.